Саламатсыздарбы кесиптештер? Мугалим платформасын иштеп чыгуучулардан дагы бир жаңылык. Жасалма интеллект. Бул Мугалим Ай деп аталат. Бул Мугалим Ай платформасында биз кандай иш-аракеттерди аткарсак болот, мына ушул боюнча кененирээк айтып бермекчибиз. Ал үчүн биринчи биз Мугалим Ай платформасына киребиз. Издөөчү жолчуга Мугалим Ай деп кириллица менен эле жазабыз. Бизде мына Мугалим Ай платформасы ачылат. Бул Мугалим Ай персональный помощник учителя дейт. Тандайбыз. Андан кийин алгач бул жасалма интеллект менен иштөө үчүн биз катталышыбыз керек. Катталуу үчүн зарегистрироваться деген кнопканы басабыз. Андан кийин бул жерден дароо эле войти через Google дегенди тандап, Google аркылуу катталуу менен сиздер иштесеңиздер болот. Же болбосо бул жерге өзүңүздөрдүн мейлди, андан кийин паролду, андан кийин кайра ошол койгон паролду кайра кайталап, регистрация дегенди тандайсыздар. Сиздер аккаунт түзгөндөн кийин бул жерде мына free версиясын, акысыз версиясын 7 күн акысы иштете алат экенбиз. Катталгандан кийин бул жерден сиздердин аккаунтуңуздар чыгат. Андан кийин тилди тандоо, орус тилинде жана кыргыз тилинде, ошондой эле англис тилинде бул интеллект менен иштесек болот. Андан кийин сол тарапта мына Мугалим Айдын куралдары, Мугалим Ай эмне, Мугалим порталынын курстары жана башкалар боюнча маалыматтарды бул жерден көрө аласыздар. Андан кийин профилди редактировать этсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү, андан кийин бул жерде өзүңүздөр тууралуу маалыматтарды жазып, акырында сактоо кнопкасын басуу менен өзүңүздөрдү жөнүндө, өзүңүздүн аккаунтуңуз жөнүндө маалыматты сактайсыз. Эми кандай кадамдарды аткарабыз? Биз бул жерден Мугалим Айдын куралдары дегенди тандасаңыздар, бул жерде описание турат. Карточканы басып, Мугалим Ай жардамчысын колдоно баштаңыз дейт. БОП сабактын планын түзсөк болот, классикалык сабактын планын, 5E форматындагы дисциплинар аралык сабактын планы, STEAM сабагы, топтук иш, лабораториялык жана башка мына ушул иш-аракеттерди жүргүзсөк болот. Биз бул жерден мисалы үчүн бир сабактын иштелмесин түзөйлү, андан кийин бир тапшырма түзүп көрөбүз. Мисалы үчүн STEAM сабагы. Ушул түймөчөнү басабыз. Андан кийин мындай терезе ачылат. STEAM сабагы классты тандаңыз дейт. Бул жерден классты тандайбыз. Мисалы үчүн мен 5 класстарга өтөм. Сабакты тандаңыз. Бул жерден мен 5 класстарга биология кирбейт. Табиаттануу. Андан кийин сабактын темасы асман телолору деп жазайын. Андан кийин түзүү түймөчөсүн басуу аркылуу 1-2 минутта убакыт күтөбүз. Андан кийин бизге сабактын иштелмесин даяр жасап берет. Бул жерде караңыздар, тема асман телолору, класс 5 класс, узактыгы 45 минутта. Сабактын максаты асман телолорунун түрлөрүн таанып билишет, STEAM концепциясынын негизинде асман телолорун иликтешет, наблюдательдик жана сынак жөндөмдөрүн, изилдөөчүлүк жана сынак жөндөмдөрүн өнүктүрүү. Бир аз баары бир редакциялайбыз. Жасалма интеллект деген, жасалма интеллект. Андан кийин материалдар. Себеби бул мына жүрүшү ход урокко орус тилинде киргизилген үчүн кыргыз тилинде дагы ушул структура сакталып атат. Андан кийин сабактын жүрүшү минутасына чейин бөлүп коюптур. Андан кийин демонстрация учуру, практикалык иштер, бышыктоо, жыйынтыктоо, андан кийин үй тапшырмасын берүү дейт. Мына бизге сонун сабактын структурасын түзүп берди. Эми биз бул жерден көчүрүү кнопкасын бассак, көчүрүү түймөчөсүн бассак, ушул текст копия болот. Андан кийин Wordко коюп редакциялап иштетсек болот. Которуу түймөчөсүн же болбосо Wordко жүктөп алуу, же PDF жүктөп алуу, же бөлүшүү. Биз Wordко жүктөп алууну тандайбыз. Андан кийин сиздин
ошол көчүргөн файл компьютерде проводникке келип түшөт. Мына Word форматында асман телолору деген саактын структурасын даярдап бүттүк. Андан кийин тапшырмага кайтуу кнопкасын басабыз. Эми кийинки курал менен таанышайлы. Мисалы үчүн бул жерден биз викторина жооп тандоо суроолорунун сериясы болгон интерактивдүү тесттин формасы дейт. Викторина түзөйлү. Классыңыз тандаңыз. Макул 7-класс калсын. Алгебра сабагы. Так, бул жерден геометрия сабагы. Теманы жазыңыз дейт. Геометриядан бурчтар деген тема. Түзүү. Неке түзүп атат. Викторинанын суроолорунун категориялары. Бурчтардын негиздери, бурчтар процесси дейт. Бурчтардын мааниси өзгөртөбүз бир аз. Суроолор. Категория бурчтардын негиздери. Бурчтар деген эмне жана башка деп суроолорду түзүп атат. Сиздер билесиздер, суроолор негизинен ачык жана жабык типтеги суроолор болот, Андан кийинки категория бурчтар процесси дейт. Кандай учурда эки негизги процесс болот дейт. Жарык жана караңгы стадиялары деген эмне, бурчтардын натыйжасында кандай продукт моолорду редакциялайбыз. Мугалимге инструкция. Класстарды топторго бөлүңүз. 3-4 окуучудан турган топ сунушталат дейт. Викторинанын эрежелерин түшүндүрүңүз. Ар бир топ кезек менен аныкталган категориядан суроо тандайт. Туура жооп үчүн топ упай алат. Упайлардын саны суроонун кыйынчылыгына жараша болушу мүмкүн дейт жана башка. Муну деле ошол сыяктуу эле Wordко же PDF-ке жүктөп алуу. Мына ушундай сиздерге жардамчы болмокчу. Ар бир куралдар менен иштеп көрүңүздөр. Мына 7 күнгө чейин акысыз пайдалана аласыздар. Андан кийин акылуу версиясын сатып алсаңыздар дагы болот. Эң негизгиси бизге ушул мугалим ай жасалма интеллекти бизге жардамчы болуп, муну структурасын жок дегенде толук албасаңыздар, структурасын, багытын көрсөтүп берет. Мына ушул жерден пайдалансаңыздар болот. Азыр биз интерактивдүү топтун иш планын бердик 8-класстар үчүн квадраттык теңдеме деген математикага багыттаган. Биринчи киришүү, анан мугалимдердин түшүндүрмөсү, окуучулардын иши, андан кийин топторго бөлүү дейт. Кайра эле мугалим түшүндүрмө берет. Тапшырма түшүндүрүү 3 мүнөт, мугалимдин түшүндүрмөсү, топтогу иш 8 мүнөт. Презентация жана баалоо 4 мүнөт. Окуучулардын иши баалоо, андан кийин бүтүрүү, муга жыйынтыктоо дейт. Фидбек берүү, өздөрүнүн иш аракетин жана башка топтордун иштерине баа беришет. Wordко көчүрүп алып, редакциялап, толуктоолорду киргизип иштесек